Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин видео уроктун катышуучулары бүгүн сиздер менен биз ушул онлайн урокторду жана видео урокторду даярдаган программаны көрсөтөбүз. Тагыраагы өзүбүз дайым ушул программаларды колдонобуз. Эми сиздер дагы өз алдыңыздарча өзүңүздөрдүн билимиңиздерди интернет аркылуу видео урокторду тартып бөлүшсөңүздөр болот. Анда баштайлы. Аны үчүн биз ал программаны көчүрүп алышыбыз керек. Ал программаны мен компьютерима орнотконмун. Бул жерде турат. Bandicam деп аталат. Ал программаны биз Google Chrome'дон издеп көчүрүп алабыз. Ал программа өтө жеңил, 30 мегабайттын тегерегинде. Негизи башка программалар деле көчүрүп өзүңүздөрдүн компьютериңиздарда онлайн урокторду, видео уроктор тартсаңыз болот. Мисалы, бул жерде турат Bandicam это лучшая программа для записи экрана деп. Негизи сиздер өзүңүздөрдүн программа экран запись деп жазышыңыздар керек. А сиздер болсо бул программаны издөө үчүн экран запись для Windows деп издесеңиздер, бул жактан бир нече программалар чыгат. Мен сиздерге бул экинчиде турган программаны сунуштайм. Ал программа Bandicam деп аталат. Бул өтө жеңил жана жөнөкөй программа. Албетте анын бесплатный версиясы бар. Анда бул программаны киребиз. Бул жерде мына бесплатный версиясын көчүрүп алсаңыздар болот. Бул жерден бекер эле көчүрүп алабыз. Андан кийин компьютерибизге кадимкидей установка кылабыз. Андан кийин биз программаны көчүрүп алгандан кийин кадимки эле стандарттык установка кетет. Ал жерден далени басып установить деп программаны установка кылып алабыз. Установка кылып алганыбыздан кийин программа бул жерде рабочий столубузда пайда болот. Анда программаны ачып көрөбүз. Бул жерден даны басабыз. Программа сиздерден видео урокторду кааласаңыздар веб-камеранын жардамы менен, мисалы, видео уроктордун жанында өзүңүз дагы чыгып турсаңыз болот. Кааласаңыздар без веб-камера тартсаңыздар болот. Бул жерде көңүл буруңуз, бул жакта программанын менюсу, настройкасы, видео, клавиатура, сүрөттөрдүн расширениясы, мисалы, домой деген бассак, бул жерде сиз кайсыл объекти, мисалы, полный экранды бассаңыз, демек сизде ушул компьютериңизда экрандын баары запись болот онлайн уроку. Бирок сиз кичинекей эле жерди тандасаңыз, мисалы, азыркыдай кичинекей жерди эле ушул эле бөлүм видео уроку түшсүн десеңиз, ушул кичинекей эле бөлүм видео уроку түшөт. Андан кийин бул жерде көңүл буруңуз, видеолор ушул жерге сакталат. Мисалы, сиз видео урок тартып бүткөндөн кийин автоматтык түрдө мына бул видео деген папкага сакталат. Ал папка кайсыл жерде жайгашкан, мына бул жерден билип алсаңыз болот. Мисалы, менин компьютеримде документ дегендин ичинде, мой компьютердин ичинде документ деген папканын ичинде Bandicam деген бар экен. Ошонун ичине мен запись кылган видеолор ошол жака сакталат экен. Эми бул жакта сүрөт, ошол запись учурунда сүрөткө тартсаңыз да болот. Скриншот. Андан кийин бул жерде F12 записти токтотот. Захват изображения F11 менен захват алабыз сүрөттү, көрүнүштү.
Андан кийин бул жерден записти баштайбыз. Бул жерден дагы запись кетет. Эгер бул жерде записти бассаңыз, бул жерден секунда кетип атса, демек сизден экраныңыз запись болуп атат дегенди билдирет. Андан кийин көңүл буруңуз, бул жерде дагы запись бар. Эгер сиз программаны бул жерден бул терезени жабып F12-ни бассаңыз, программа записти баштайт. Андан кийин кайрадан F11-ди басып, F12-ни басып, программаны токтотсоңуз болот. Унутпаңыз, азыр сиз программаны жаптым деп кайрадан ачуунун кереги жок. Программа бул жерде болот. Ушул жерде жашыл түстө болуп турган, демек программа ачык турат дегенди билдирет. Андан кийин биз арканда онлайн играларды дагы запись кылсак болот. Андан кийин веб-камерага келебиз. Бул жерде менин веб-камерам уланган эмес, туташкан эмес компьютерга. Эгер веб-камера туташса, демек бул жерден веб-камеранын даныйлары чыгат, кайсы камера туташканы. Андан кийин бул жерден микрофонду басып, бул жерден дагы микрофондун азыр туташкан иштеп жатат. Мисалы биз бул жердеги микрофонду колдонуп жатабыз. Logotech дегенди дагы колдонобуз. Ушул эки микрофон уже иштеп жатат дегенди билдирет. Мисалы сиз азыр бул жерден Logotech'ти тандасак, биздин микрофон бул жерден жанат. Себеби азыр бир микрофондобуз, ошон үчүн бул жерден жанбай жатат. Эгер бул жерде микрофондун көрсөткүчү, үндүн көрсөткүчү чыкпай жаткан болсо, демек сиздин үнүңүз, микрофонуңуз иштебей жатат дегенди билдирет. Андан кийин бул жерде веб-камераны кааласаңыз, бул жерден кичинекей жерден бул жерден өзүңүз чыгып турасыз веб-камерада. Кааласаңыз видеороктун полный фонунда өзүңүз чыксаңыз болот, кааласаңыз бурчунда өзүңүз чыксаңыз болот. Бул жакта сиздин видеорок болот, бурчунда сиз болосуз. Андан кийин каалаган бул жердеги макеттерде жылдырып өзүңүзгө ыңгайлууну тандырсаңыз болот. Бул жерден мышканы, мисалы сиз видеороктордо кээ бир программалар көрсөтүп атканда мышканы бассаңыз, ошол жерде белги чыгышы керек десеңиз, анда бул жерге эффектти басып коюшуңуз керек. Птичка коесуз, жана сиз программаны басып атканда сизге ушундай белги болот, жана видеорогуңуз түшүнүктүү болот. Андан кийин логотип, тексттер жөнүндө, звук жана видео өтө маанилүү, ошон үчүн бул жерден сөзсүз микрофонду тандашыңыз керек. Эгер сиздин компьютериңизда микрофон болсо, бир нече микрофон болсо, азыркыдай ушул жерден чыгат. Эгер такыр микрофон жок болсо, анда чыкпай калат. Бул жерде дополнительные устройства микрофону дейт. Эгер биринчи микрофонуңуз сабак учурунда бузулуп же үнү келбей калган учурда экинчи микрофон жардамга келет. Аны да бул жерден тандап коюшуңуз керек. Мисалы, азыр биз экинчи микрофонду колдонуп көрөлү. Бул жерден записти басабыз. Андан кийин мисалы запись азыркы учурда запись кетип жатат. Мисалы ушул жерде азыр биздин ушул кызыл тегерекченин ичинде запись кетип жатат. Анда стоп кылабыз. Эми бул жерди көрөбүз. Мына үчүнчү биздин записибиз болду. Ал записибизди ачып көрөлү. Мына көрдүңүздөр, биздин записибиз, биздин видеорогубуз. Андан кийин көңүл бура турган нерсе, үндү сөзсүз текшерип алышыңыз керек. Мисалы, азыр мен өзүмдүн наушнигимдин микрофонуну коюп көрөйүн. Ал жактан иштеш керек. Бул жерде биздин наушник записти басып көрөбүз. Мына көрүп атасыздар, бул жерде наушниктен үнү, биздин үнүбүз чыгып атат. Демек, биздин микрофон иштеп атат дегенди билдирет. Стопту басабыз. Бул программанын бир плюс жери, ал бат сактайт. Сакталган видео, тартылган аудиорок бат эле сакталат.
кээ бир программалар бар, алар видеоуроогуңузду бир нече саатка чейин экспорт кылат. Анда барыңыздарга ийгилик. Сиздер дагы өзүңүздөрдү билимиңиздерди видеоурок аркылуу интернетте бөлүшүңүздөр. Кыргызча маалыматтар канчалык көп болсо, биздин жаштарыбызга жакшы пайдалуу, сапаттуу контенттер пайда болуп, алар өз билимини өркүндөтөт. Сиздерден сураныч, биздин каналга катталып, лайк басып, кийинки программаны кандай программа өтүш керек комментарийге жазып коюңуз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, ийгилик каалайм.